Түз эфирде программабыз улантабыз. Барыңыздарга да бир керемет кеч кылайбыз. Бул чыгарманын аткаруучусу мынакей Аваз мырза bizde конокто. Эми Аваз мырза, мындай суроо. Клипке идеяны тартылып бери ырдайлы деген сунушту ким айтты биринчи же мындай? Эң биринчи сунушту Айдан айткан десек. Өзү баштаган да? Өзүм айткам. Мен атайын ырды жазып, обону мага таандык. Сөзү болсо Илгиз Абдалиев деген досума таандык. Анан мен айттым, ушул ырды ырдайлы келе кой депчи. Анан келе кой да? Ошентип ырдап калганбыз. Мыкты. Клипти да мен сунуштагам. Ошондон баштап анан сүйлөшүп баштадыңыздар. Жок, андан кийин ырдан кийин бир жүрдүк, 1-2 айдай баягы повод болуп калды да. Бул жака келбейсиңби ырдап коелу, тияка келбейсиңби ырдап коелу деп чакырып жүрүп, сүйлөшүп жүрүп анан сүйлөшүп калдык. Мыкты. Эми бардыңыздарга балким маалым болгондой, көпчүлүк интернетти колдонгондор билет болуш керек балким. Жакында эле жентек тойдо бердиңиз, 30 жаштыгыңызда бердиңиз, үй тойдунда бердиңиз. Той кандай өттү негизи? Той жакшы болду, Кудайга шүгүр. Бардык келип берген жакындарыбызга терең ыраазычылык айтабыз. Баягы азыркы кырдаалга карабай келип конок болуп, биздин жакшылыгыбыз менен бөлүшүп кеткен менин чыгармачылык чөйрөдөгү бир туугандарыма, андан сырткары жеке катташкан бир туугандарга, досторума, классташтарга, негизи эле ага-ине бардык тааныштарыма чоң ыраазычылыгымды айтам. Аябай сонун той болду деп ойлойм. Барды макташты. Эми баргандар билет да. Сен өзүң деле бардың да, айтты. Жакшы болгон да. Эми 30 жашка чыкты деп, бирок Аваз мырзаны эч ким айтпайт да негизи. Балким азыр бир көргөндөр, ошол кезде мисалы сиздин клиптериңизди көрүп калгандар мисалы эсте алып калат да, ошол эле 24-25 жаштагы клиптериңиз мисалы учурга чейин телеканалдарда кетет, клиптерден көрүп калат. Бирок 30 жаш деп эч ким айтпайт да. Мындай карап көргөндөр. Сырын айтайынбы? Сыры. Сыры эмнеде дейсиңби? Бул сыры деген көбүрөөк ушу спорт менен машыш керек. Шахмат, шашкилер мененчи ошондо жаш көрүнөсүң. Эми Аваз мырза, балким ушул учурда азыр көптөгөн телегөрүүчүлөр ушул суроону бергизи келет болуш керек. Балким учурда үйлөнө электер, балким үй бүлөлүү болуп калгандар, ушул сиздин жашооңузга кызыккандар, ата болгон кандай экен? Кандай сезимдер пайда болду Ариана төрөлгөндө? Ата болгондо эми мен баягы сөз менен айтып жеткире албайм. Сөз ата болуш керек ал үчүн. Ошондуктан мен баягы ата эненин баркын билет экенсиң. Эң башкысы, эң биринчи ушул өзүңдүн чоңойткон, төрөп өстүргөн ата энеңдин баркын түшүнүп, ушулар дагы бизди ошончолук жакшы көргөн, бизди ушунчалык сүйүнүп бул жашоого күтүп алган деп билет экенсиң. Анан албетте баягы өзүм жөнүндө айтсам, өзүм азыр тойбой аткан учурум, кызымдын кылыктарына, анан күндөн күнгө чоңоюп баратат, баягы билинбей эле. Билинбей эле чоңоюп, башында келгенде коляскага кичинекей болуп жатып калса, азыр коляскага кичине батып, баягы тороло баштаган үчүн канчалык чоңойгон сайын ошончо кылыктары чыгып, үнү чыккан сайын сүйүнөт экенсиң. Ошол жаңылыкты укканда негизи роддомго ушул эле күнү түндөп бардыңызбы же эртең менен барып калдыңыз? Кандай болуп калды? Ошол күн негизи кандай сиз үчүн башталды эле? Төрөлгөн күнү. Кандай башталды? Төрөлгөн күнү кандай башталганын билбейм, бирок негизи эртең менен балким башталганда ойлодуңуз беле? Балким бүгүн деп эле ойлогон эмессиз да негизи? Жок, биз антип ойлогон жокпуз. Биз баягы аягына чейин эле билбей эле, баягы биринчи төрөтө болгон үчүн билген деле эмеспиз. Качан эмне болуп башталар экенин, бирок биз врачтардан баягы кеңеш алып сурап аттык. Анан ошол келгиле деди. Келип больницага келип көрүнүп кеткиле деп анан ошо баргандан кийин ошол жакта калдык. Айдан ошо бир күндөй калды. Анан эртеси күнү барып ошол мен деле баягы прям катышкан жокмун, бирок ошол жакта жүрдүм. Төрөлүп, өзүм баягы өз көзүм менен көрүп, көздөн жаш акчакты ошол жакта туруп андан кийин кеттим. Буну балким мындай досторуңуздарыңыз да билет, ыйлап калганыңыз да бир аз. Эми бардык эле эркек мен оюмча баягы айтпаган менен ыйлайт болуш керек. Мен айтып эле коеюн. Сен деле балалуу болгондо ошондой болсоң керек. Балким. Анткени бул деген өтө чоң сүйүнүч. Кудайым баягы өмүрүн узун кылып, ден соолугун бекем кылса жакшы болот каласа. Мен телегөрүүчүлөргө да бир эскерте кетейин. Учурда бир жакшы мүмкүнчүлүк бар бизде. Түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Болгону 56 дегече болбой номер айтканча байланышка чыккан телегөрүүчүбүз бар экен. Алло. Алло. Саламатсызбы? Привет. Кош келдиңиз. Таныдыңарбы?
Таныдык да, Айдана да. Айдана окшойт э. Айдана. Салам. Бул менин келинчегим, таанышыңыздар. Айдана, Сиз да телевизор көрүп отурасыз, э? Ооба. Эстер сон болот. Рахмат. Келиңиз. Качан келесиңби? Качан келесиң? Кудай кааласа барып кетем. Ариана идет атат. Болду, кетейин мен анда. Азыр келип калам деп. Эмне тамак даярдап атасың, Айдана? Азыр босолагман жасап атам. Ох. Анда эфирди бүтүп кетеди, э? Ооба, кудай кааласа. Жана даярдай башташкан. Звонок кылып. Келиңиз, сурооңуз болсо бериңиз. Сурооңуз болсо берип коюңуз, Айдана. Суроо берейин. Эме Ариананы качан жуут атабыз? Абдан жакшы суроо экен, чоң рахмат байланышканыңызга. Бул суроого анан жооп беребиз да. Бул суроого анан үйгө барганда айтам десең. Урматтуу Аваз мырза, ийгиликтерди каалайм, чыгармачылыгыңызды аябай баалайм. Сиздин фанатыңызмын. Рахмат. Рахмат чоң рахмат. Арсен мырза, сизге дагы ийгилик, жакшы эфир болуп жатат. Рахмат. Аябай таң калтырдыңыз, чоң рахмат кайрылганыңызга. Негизи чоң рахмат, Айдана. Молодец. Рахмат билдиребиз, кол чабалар. Мына жакшы жубайдан ушундай болот негизи. Күйөөсү эфирге барганда поддержка берип чалып эзе. Күтүүсүздөн болуп калды негизи чалуу. Ал эми телегүрчүлөргө айтып өтөлү. Учурда силерде дагы жакшы мүмкүнчүлүк бар. 56 сандан телесер дагы байланышка чыгыңыздар 0312 коду менен. Азыр жандүн менен көптөн бери балким Аваз мырза ырдабаса керек эми аккордеон менен той пойлордон эле көрүп калбасак. Азыр түз эфирден силер үчүн жакшы чыгарманы Аваз мырза өзү аткарып берет азыр. Албетте. Айдана үчүн деп туруп. Сиздер үчүн жакшы чыгармалардан аткарып берели, анда эмесе бул жакыраак туруп. Кайсы чыгарманы ырдап берели? Же өзүңүз каалаган? Каалаган бир чыгармаңыздан. Şekereke can da. Деппе. Аны эмесе бардык биздин көрөрмандар үчүн экөөбүздөн аппак көйнөк кийип келиппиз бүгүн. Жолго ак көйнөгүн кийип кел деген Сыймык Бешекеев атабыздын ырын аткарып берейин. Мактайбыз. Азыр тартып коесуздарбы? Видеого? Видеого. Айдана жөнүп калабы? Ооба. Келесиз. Коңур күздө түшөт сары жалбырак, келчи жолун күтөм карап жалдырап, сүйүңөргө суктанды мен дегенсип, көк асмандан тамчы жаш кулап. Жолугуган ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык мана жаркылдап сен күлүп кел, мага жаккан ак көйнөгүн кийип кел. Батыраак кел күзгү жанга карабай, басалы бул эски бактың аралай, сапырылган жалбырактар шудурап, кыялыңдын алып учат сабалай. Жолугуган ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык мана жаркылдап сен күлүп кел, мага жаккан ак көйнөгүн кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел, кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык мана жаркылдап сен күлүп кел, мага жаккан ак көйнөгүн кийип кел, мага жаккан ак көйнөгүн кийип кел, мага жаккан ак көйнөгүн кийип кел. Браво. Кол чабалар. Мыкты.
Аваз мырза, мындай суроо пайда болду. Бул биздин көрүүчүлөрүбүздүн эле балким көптөн күткөн суроо болуш керек. Негизи Айдана менен үйлөнүүгө чейин көп жылдар бою мындай бир сактап жүрдүңүздөр да. Ушундай бир эфирлерге келгенде сүйлөшөсүздөр десе, жок биз карындаш болуп эле. Мен дайыма айтып келем, баягы эрте чыгарып алып анан баягы кайра урушуп кетти. Эми баягы Кудайдын колунда да бардыгычы. Балким урушуп кетип, баягы жүрбөй калган учурлар болот. Анан кайра жүрүп атыптыр, анан урушуп кеттиптир деп жөн эле бир пиарды каалаган жокмун. Качан мен өзүм ишенип, үйлөнө турган убакыт болгон кезде гана чыгара турганга көзүм жеткенде чыгардым. Сыры болсо ошол баягы жөндөн жөн эле сүйлөштүм, кайра урушуп кеттим деген сөздөн алыс болуу. Анан албетте баягы жаштарга жакшы үлгү көрсөтүп, бизден кийин эми биз деле билинбеген менен чоңоюп үлгү көрсөтө турган убагыбыз келип калды. Анан жаштарга, бизден кийинки үйлөнө турган жаштарга жакшы үй бүлөлүк үлгү болуп жүрсөм деген тилегим бар. Бул атайын кылбасаң деле баягы өзүң үй бүлөңдө тынччылык, анан ынтымак, бири-бириңди түшүнүү болсо, менин оюмча бул элдерге мына мен үлгүлүүмүн дебесең деле көрүнүп турат болуш керек деп ойлойм. Анткени силер эми учурда Instagram тармагында, интернет тармагында шоу бизнесинде аябай популярдуусуздар. Менин оюмча силерди жаштар да көп көрөт болуш керек. Жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Балким үйлөнүү электер болсо. Жаштарга айта кетерим, эми балдар мындай да. Жаштарга кеңешим эми баягы эң биринчи туруктуу болуш керек. Шашпай туруш керек, Шашпаш керек, туруктуу болуш керек. Анан бардык нерсени шашпай, терең ой жүгүртүп, акылдашып, бир гана өзүң эле эмес, ошол жакын ата-энең менен, бир туугандарың менен, жубайың менен акылдашып, иш кылып. Негизи кенен көз караш менен эле караш керек деп ойлойм. Баягы болбогон нерсе үчүн буруш чыга берет негизи. Анан ошон үчүн ошо болбогон нерселерге көз жумуп коюп, ал нерсе өтүп кетет, өтөт. Ошон үчүн менин оюмча сабырдуулук менен баардыгын жеңсе болот деп ойлойм. Кайсыл бир Instagram баракчада, ошол интернет тармагында сиздин ошол Нурлан менен сиздин сүрөтүңүз чыгып кеткен да. Площадьта түшкөн сүрөтүңүз да. Ошол кайсыл жаш курагыңыз эле? Ал 2007-жылкы сүрөт. Эмнеден улам ушул жака барып сүрөткө чыгып калдыңыз эле площадька? Эми биз окуп жүргөн кезде биринчи курста ошол площадьта эле күн өткөргөнбүз чынында. Эч нерсе, жөн эле сабактан чыгып, айланып, анан ошол бирөө сүрөткө тартып коеюн деген ошойт. Мейли деп түшүп коюппуз да. Ал кезде бир андай эле жылдыз эмес болчуңуздар. Ал кезде ырдай элек болчубуз да. Жок, такыр ырдай элек болчубуз. Эми баягы мен Айганыч деген ырым жаңы чыккан болуш керек эле болду. Жок, да чыга элек экен. Анткени мен чачыман байкап койдум да. Айганыч деген ырымда чачым белден го. Ал кезде жок экен. Мыкты. Эми